Мынакей бүгүн барыңыздар театр күнүндө Тайтор спектаклине келип, Тайтор спектаклине күбө болуп атасыздар. Өзүңүздөр көргөндө эл өзгөчө кызуу колдоп, чын дилинен жагып жакшы тилектерин айтып атат. Тайтор спектаклине токтолгонубуздун бир нече себептери бар. Биринчи кезекте улут өзүн өзү таануу маселеси турса, ошол эле учурда аял заттын ролу. Канекей энебиз бир кезекте кыргыздын башына кыйын күн түшкөндө кыргыздын туусун 12 жылы кулатпай көтөргөн. Ал деген Семетей деген туу. Семетейди каруусун казык, канын азык кылып, аял башын эр кылып, катын башын туу кылып, ошол төркүнүндө, ал Семетейди эле эмес, төркүнүндө кайненесин кошо багып туруп, 12-ге келгенде Манастын аманатын, башкача айтканда Манастын керези менен 12 жылында кайра ала тууга алып келген. Бу жерде 12 жыл бою чет жакта, сыртта өскөн Семетей өзүн өзү таануусу бүгүнкү күндө дагы биз ар кандай жагдайда ар тарапта жүрүп, бирок айланып келип кыргызга салым кошуу канчалык, кыргызга кызмат кылуу, элге кызмат кылуу канчалык маанилүү экендигинен бир коңгуроо кагып тургандай. 2 жашка келгенде эрең батыр экен деп Өлгөндө көргөн Семетей тилегиме келген. Бала батыр элмек. Мааниси жок сөз айтып, баламдан мени бөлбөгөн. Айкөл Манастын ашын берейин. Негизгиси сен өзүңдүн ким экениңди билбесең, анда сен дүйнө жүзүнө деле эч нерсе бере албайсың. Өзүңдүн оюңду кандайдыр бир адамзатка бир жакшы пайда алып келе турган нерсени айта албайсың да. Ошон үчүн Тайторунун негизги максаты ушул болгон. Биз өзүбүздү тааныйлычы, ким экенибизди тааныйлычы. Өзүбүздү таанысак, анда биз дүйнөгө бере турган жакшы нерселер менен бөлүшө алабыз деген ой болгон. Эр сайышка чыгам деп, кара башым майдеге да сайган кел. Ең соору енен жердин малы элек. Батаңды берчи энеке. Başından uçlar gidende, çoğucaranın şaylanıp, çoğu bir cüzgemlere. Aytar сөздү биз айттык. Бирок сиз Биз бүгүнкү күндө Кыргызстан Тайтору деп түшүнсөк болот. Биз Тайторуну төлгө кылып чапкан сыңары Кыргызстан баардыгыбыздын колубузда турган төлгө. Бул төлгөнү кантип ишке ашырабыз? Тайторуну кандай чабабыз? Тайторуга кандай мээримибизди, кандай эмгегибизди, кандай акылыбызды, кандай билимибизди арнайбыз? Ошого жараша Кыргызстан Тайторудай болуп алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулат деген бир аруу сценарийдин ичинде ой жатат. Атаңдын жолун билбесең, айт жошолдагың өмүрдү. Карабай коюп өткөнүн канча улут тирүү көмүлдү. Демек, таануганы чуркап тегиңде, кыргыз кагазыра түргөн жеңиң